Саламатсыңарбы урматтуу угармандарым. Назарыңыздарда Бурулуш Сатиева жекебиздин эки тарап чыгармасы. Эки тарап китебин сатып алуу боюнча 0709 78 94 40 номерине чалсаңыздар болот. Бул номер китептин автору Бурулуш Сатиева жекебиздин номери. Экинчи китеп, экинчи бөлүм. Ата, өзүңөрдүн турмушуңар кандай дей? Жашоо баш аламан болуп кетти го. Силерде кандай жашоо болуп атат? Эмне менен жан сактап атасыңар? Алмаз ордунан туруп, Калдар акенин маңдайына отурду. Балам, жашоо кандай болмок эле? Жалпы эл эмне күндү көрүп атса, биз деле ошону көрүп атабыз. Калдар аке жашоодогу көйгөйлөрүн Алмазга айткысы келген жок. Өзү кыйналып, кантер айласын таппай жүргөн кезинде бизди ойлоп убайым жебесин деди. Ата, эл азыр кыйналып жашап атат. Бул шаарда деле токоч табуунун айласын кылып жүгүргөндөр баары эле базарчы болуп кетишиптир. Алы жеткендери алып жулуп атышат. Айылда болсо жада калса, базарыңар жок, эмне оокат кылып атышат элдерди ойлоно берем. Эл кыйын эле күндө турат балам. Бирок эл деген эл да. Согуш убагындагы ачарчылыкка чыдаган эл буга деле чыдайт. Бир жиним келгени, ал учурда согуш болуп, эл оозундагы токочун өз ыктыярлары менен аскерлерге жөнөткөн. Эми болсо элдин оозундагы токочун алдуулар тартып алып, тоюнбай, үзүлүп түшүп дүнүйө топтоп атышат. Баягы бай кедейинин заманы башталды. Кээ бири токочко жетпей отурушат, а кээ бири Кудайын тааныбай, акчага манчыркап, токочту тебелеп басып калышты. Малдын көп бөлүгүн чоңдор талап алышты. Байлыктары жерге батпай эле калды атасынын көрү. Ошондой деңиз. Алмаз бир саам ойлонуп калды. Мен силерге колдон келген жардамымды берип турам, ата. Балам, эми сен өзүң этият бол. Далай сыноо башыңдан өтүп атат. Дагы канчасы бар ким билет. Сен эми өз актыгыңды далилдеш үчүн дагы далай кыйын кезеңди башыңдан өткөрөсүң. Ошентсе да эми артка кайтууга болбойт. Өмүр бою башка ат менен жашамак белең. Биз да сага колдон келген жардамыбызды беребиз. Бирок башкалар жардам бере албай калган учурда, тар жол, тайгак кечүүгө кабылганыңда Кудайдан чын пейилиңден жардам сура. Андай учурда бир гана Кудай жардам бере алат. Ата, мен Кудайга ишенчү эмес элем. Эми болсо чын эле Кудай барбы деп да ойлоп кетчү болдум. Алмаз Калдар акесин суроолуу карады. Кой балам, антип Кудайга шек келтирбе. Кудай деген кул өлбөйт деген. Кудайды унутпай жүрсөң өзүңө жакшы болот. Ишенген адамга Кудай сөзсүз жардам берет. Ата, балким сиздики чындыр. Мен эми Кудайдан гана жардам сурайм. Ошент балам. Жүрөгүңдө ишеним болсо, жашоого оңой болот. Ата, мунуңузда тура. Ата, мен сизди өзүм жашаган үйгө алып барайын. Сиз эми шашпай кетиңиз. Алмаз өтүнчтүү карады Калдар акени. Балам, мен алда кандай болот деп баягы прокурор жээним максаттыкына токтогом. Ага болсо пенсиямдын иши боюнча келдим шаарга деп койдум. Ал өзү баарын бүтүрүп берем дегенине макул болбой, менин деле бир койлук алым бар, баарын өзүм эле бүтүрөм деп алдап коюп чыгып кетти. Кечинде үйгө барбай калсам, издеп убара болбосун. Ошондой деңиз. Алмаз ойлонуп калды. Анда сиз эч болбосо мен жашаган жеримди көрүп кетиңиз. Анан мен машина менен сизди максат жээниңиздикине жеткирип коем. Мейли анда. Мен жаш кезимде бул шаарда көп жыл жашагам. Бирок азыр шаар абдан өзгөрүптүр. Чынымды айтсам адашып каламбы деп да корктум. Бул шаар сиздин жаш кезиңизден бери канча өзгөрдү экен? Балам, андан бери көп нерсе өзгөрдү.
убакыт бизди күтүп турбайт экен да. Калдар аке бир үшкүрүп алып алдан эни ойлонуп калды. Анда эмесе кеттик ата. Алмаз ордунан туруп креслонун жөлөңгөчүндө илинген кемселин кийди. Садыр Капаровичтин тыңчысы кайрадан кабинетке жыла басып кирди. Анан калса дегиле дабыш чыгарбай басканын кантесиң? Садыр Капарович бири чиркенип алып, анысын билгизбегенге аракет кылып калп жылмайды. Баатыр, кел. Саламатсызбы, Садыр Капарович? Тыңчы жылмайып, көнүмүш ордуна отурду. Иштериң жакшыбы? Баары жакшы. Сиз айткандын баарын аткардым. Азаматсың. Кана, көрсөт эми алып келгендериңди. Садыр Капарович кагаздарын жыйыштырып, тыңчыны суроолуу карады. Тыңчы көтөрө келген папкасынан этияттык менен бир топ сүрөттөрдү алып чыгып, Капаровичтин алдына таштады. Капарович сүрөттөрдү алдына тартып алып, бирден алып карай баштады. Арсар балдарды кучактап түшкөн сүрөттү көпкө карады. Минтип өз балдарын эле кучактабаса, бирөөнүн балдарын ушунча жакшы көрүүгө болобу? Жакшынакай балдар экен го. Бирок кимдин балдары? Абдан жакшы. Мынау киши менен кайдан жолугуп жүрөт? Капарович Арсардын бир орто жаштагы киши менен сүйлөшүп турган сүрөтүн көрсөттү тыңчыга. Мен муну бул келиндин таанышыбы деп ойлогом. Бирок андай эмес экен. Келин бул кишиден бир нерсени сурап аткан окшойт. Тиги киши ага колун жаңсап бир жакты көрсөттү да басып кетти. Ошондой бекен. Капаровичтин жүрөгү ордуна келип, башка сүрөткө өңүлдү. Сүрөттөрдү шашылбай карап чыгууну чечип, аларды четке жылдырып койду да тыңчыга карады. Азаматсың. Абдан чоң ишти бүтүрдүң, рахмат сага. Тыңчынын колун бекем кысып, ыраазычылыгын билдирди. Анан тартмадан камдап койгон конвертти алып чыгып тыңчыга сунду. Тыңчынын бешинеси нурданып, жылмайып койду. Абдан чоң рахмат сизге. Жо, сага рахмат. Эми бара берсең болот. Эгерде керек болуп калсаң чакырам. Албетте, мен сизге кызмат кылууга дайым даярмын. Тыңчы ордунан туруп кетүүгө кам урду. Саламатта туруңуз анда. Саламат бол өзүң да. Бул иштин купуялыгын унутпайсың го дейм. Эч качан сиз мага муну эскертпей деле койсоңуз болмок. Кечирип кой. Жакшы бар эмесе. Садыр Капарович тыңчыдан тезирээк кутулгусу келди. Тыңчы үнсүз бурулуп чыгып кетти. Садыр Капарович адатынча креслосуна чалкалай отуруп ойго чөмүлдү. Сүрөттөрдү бирден алып шашылбай карады. Арсардын балдарды кучактаган сүрөтүн далайга тиктеди. Алмаз Паша менен болжошкон маалда кезикти. Анын тезирээк иш жөнүндө билгиси келип турганын сездиби, Паша учурашкандан соң дароо аткарган иштери жөнүндө айта баштады. Адегенде түрмөнүн начальниги жөнүндө айтайын. Мындан бир нече жыл мурун түрмөдөн 2 кылмышкер качкан экен. Жоопкерчиликтен коркконбу же дагы башка бир себептер мененби? Айтор түрмөнүн начальниги мууну өлүптүр. Кандайча мууну өлүптүр? Алмаз уккан кулагына ишенбей ордунан тура калды. Ал өзү эле мууну өлгөнбү же? Ооба, мууну өлүптүр. Паша Алмазды таңыркай карады. Буга эмнеге мынча кейди? Же ал киши мунун жакыныбы? Андай эмес го. Демек, мууну өлүптүр да. Алмаз ойлуу ары бери баса берди. Анысын өзү деле сезбегендей. Паша унчукпай аны карап отурду. Кызык, эмнеге мууну өлдү? Алмаз өз алдынча кобуранып алды. Аскар, ал киши сенин жакының эмес беле? Жакының дейсиңби? Алмаз Пашаны таң калыштуу карап калды. Жок, жакыным деле эмес, бирок ал мага тирүү керек эле. Андай болсо тилекке каршы ал адам каза болуп калыптыр. Алмаз Пашаны карап калды. Анын кебетесинен тынчсызданып отурганын көрдү. Болуптур. Муну шашпай ойлоноюн анан.
Адил жөнүндө эмне биле алдың? Экинчи тапшырма боюнча Адил деген жигит сиз айткан тоодогу үйдө иштебейт экен. Себеби ал үйдүн азыр фундаменти гана калыптыр. Аны тыйпыл кылып өрттөп кетишиптир. Бирок ал жерди бир чабан ээлеп алыптыр. Ал чабандын айтуусунда ал жерде мындан 3-4 жыл мурун катуу кырылыш болуп, ал кыргында ошол үйдөгүлөрдүн далайы окко учуптур. Бул жолунда ал жерде кылмышкерлер тобунун разборкасы болгон окшойт. Мына ушундай. Паша сөзүн бүтүрүп Алмазды тиктеп калды. Алмаз да далайга үндөгөн жок. Демек ошондой де. Адил тирүү болсо экен деги. Уккандарынан кандай жыйынтык чыгараарын билбей жөн салды эле ушинтти. Менин оюмча бул эки иш бири-бири менен байланышы бар өңдөнөт, ошондойбу? Ооба, ошондой Паша. Бул иштер бири-бири менен абдан тыгыз байланышта. Мен үчүн бул өтө маанилүү. Адил менин эң жакын адамым. Ошондуктан дагы бир ирет өтүнөм сенден. Этият бол. Бул опурталдуу иштин аягы али бүтө элек. Эмесе эми Адилдин үй дарегин билиш керек. Итсигиче билип коем. Маган фамилиясы керек. Паша ишенимдүү жооп берди. Фамилиясыбы? Мен билбейм фамилиясын анын. Андай болсо иш татаалдап кетет. Эч болбосо анын аскерде кайда болгонун билесиңби? Билбей анан ал экөөбүз Афганда чогуу болгонбуз. Алмаз шашылбай кайсы аскердик бөлүктө Афганистандын кайсы жеринде болгондорун айтып берди. Эми иш бир топ жеңилдеди. Паша Алмаздын айткандарын жазып алды. Паша, бул иштин артынан далай биз ойлобогондой жагдайлар ачылып калышы мүмкүн. Ошондуктан өзүңдү ачыкка чыгарып койбошуң керек экен айтуунун кажети жок го дейм. Албетте. Анда эмесе урушта туруш жок деген. Алмаз Пашаны өтүнүчтүү карады. Мен кеттим анда. Паша ошол замат ордунан туруп жөнөп кетти. Деги Адил аман болсо экен. Алар эмнеге кырылышкан? Ал үйдүн кожоюну эмне болду экен? Капаска камалган жолборстой Алмаз ордунан бир секирип турду да бөлмөнүн ичинде ары бери баса баштады. Эми кандай кылыш керек? Алмаз ордуна отура калып телефондун кулагын бурады. Саламатсызбы? Алмаз болушунча сылык учурашты. Ойлуу отурган Садыр Капарович телефондон чыккан үндү жакшылап тыңшап, бул ким болуп кетти экен деп бүшүркөп калды. Саламатчылык. Дениңиз сак, күбөлүү күчтүү турасызбы? Кудайга шүгүр турабыз. Мен сизге бир өтүнүч менен чалып атам. Бирок телефондон айтууга болбойт. Сиз менен кезигип сүйлөшсөм болобу? Кечиресиз, мен ким менен сүйлөшүп атам? Мен Акматов Аскармын. Эсиңизде болсо, сиз мага күзөт фирмасын ачууга кагаздарымды даярдаганга жардам бергенсиз. Мен Москвадан келгем. Иштериң чыгып калса кайрыл дедиңиз эле го. Эсимде эмей. Садыр Капарович сүйүнүп кетти. Албетте кезиксек болот. Мен кайсы убакта сизге барсам болот? Анда сиз мага ушул 4-күнү түштөн кийин келбейсизби? Же жумушуңуз шашылышпы? Жок, анча деле шашылыш эмес. 4-күнү барайын анда. Болуптур, сүйлөштүк. Саат 2-ге жазып коеюн. Садыр Капарович стол үстүндөгү күндөлүк иштерин жазуучу дептерине белгилеп койду. Кезиккенче саламатта туруңуз. Сиз да саламат болуңуз. Алмаз кайрадан ойлонуп калды. Бул киши кандай адам болду экен деги? Акчаны жакшы көрөрү белгилүү. Азыркы заманда акчаны кимдер гана жакшы көрбөйт. Демек, муну менен өтө этият болуш керек. Акчаны жакшы көргөн адамдар акча үчүн баардыгын кылышат. Ошондо буга канча сумма убада кылсам экен маалымат үчүн? Алмаз көп ойлонду. Болушунча тыкыз даярданды кезигүүгө. 4-күндү чыдамсыздык менен күттү. Арсардын жүрөгү тынч ала албай
Алда неден кабар бергендей. Капырай эмне болуп атам деги. Дүкөндүн ичин жыйыштырып аткан Арсар ишин токтотуп отуруп калды. Соня, бери келчи. Эмне болуп кетти? Товар жыйыштырып аткан Соня Арсарды таңыркай карады. Соня, сүйлөшө турган сөздөр бар. Келчи мындай отур, сүйлөшөлү. Эмне болуп кетти? Соня Арсардын маңдайына отурду. Соня, эмнегедир менин жүрөгүм тынч эмес. Бир нерсе болчудай болуп турам. Соня, эгерде мен дагы бир балейге кабылсам, сен балдарды жакшылап, бир жерге жашыра аласыңбы? Арсар, сен эмнеле болуп атасың? Билбейм, Соня, бирок жүрөгүм тынч эмес. Бир нерсе болчудай болуп эле туйлап атат. Жанагы Садыр Капарович деген неме мен жайыма койбойт го. Көз карашы бузуккан. Тышынан жакшы эле адам өңдөнүп көрүнгүсү келет. Бирок көздөрү кара чаар жылаандыкындай. Оюнда бир нерсени ойлоп тургандай. Арсар Садыр Капаровичтин көз карашын элестетип ичиркенип алды. Ал эми эмне кылмак эле? Соня Арсардын абалын түшүнүп турса да, эмне болушу мүмкүн эми деп таң калды. Билбейм, Соня, бирок бир нерсе болчудай. Арсар Сонянын табышмактуу карады. Соня Арсардын чындап эле кабатыр болуп атканын көрүп, өзү да ойлонуп калды. Арсар эми эмне болушу мүмкүн экенин түшүнө албайм. Бирок эгерде бир нерсе болуп кетсе, мен балдарыңды жашыра турган бир эле жерим бар. Бирок аларды эмнеге жашырыш керек? Билбейм, Соня. Балким жашырып турууга туура келеби дейм да. А сен аларды кайда жашыра аласың? Менин Кара Балтанын чет жагында турган бир досум бар. Бир болсо ошонукуна алып бара алам. Ал менден бир топ жаш улуу аял. Экөөбүз көптөн бери доспуз. Болгондой бетке айткан чынчыл аял. Бирок кийинчерээк көп катташпай кеттик. Ал аябай ишеничтүү аял. Арсар, эмнеси болсо да чогуу көрөбүз. Бирок сенин жаман ойлоруң чындык болуп чыкса, бизге бул жерден кетүүгө туура келет го. Ооба, мен да ошентип ойлоп атам. Дүкөндү кантебиз анда? Соня, эгерде бир нерсе болсо, бул жерден мен эле кетишим керек болот. Сен калышың керек. Сага эч кандай коркунуч болбойт го дейм. Болгону балдарды эч ким таппагыдай кылып ката турсаң болду. Не бар не жок, дүкөндүн документтери сенде болсун. Балдардын документтерин да сен ката тур, макулбу? Макул, Арсар. Деги бозала болбой өзүңдү кармачы. Балким эч нерсе деле болбостур. Соня Арсардын колун кармап сооротду. Чын эле, Соня, мен эмне эле болуп атам? Өзүмдү кармайынчы болбогон нерсени ойлоп алып эле жиндүү болуп атат окшойм. Бирок жүрөгүм бир нерсени сезип турат. Балким ал жакшылыккадыр. Баары жакшы болот деп өзүңдү тынчтан. Кээде ушинтип өзүбүз эле чакырып алабыз балени. О, Кудай, жакшылык эле болсо экен. Арсар көзүн жумуп Кудайдан жакшылык сурады. Бирок жүрөгү бекер жерден туйлабаптыр. Кечинде үйгө келгенде Амантай мектепте болгон жаңылыгын айтып кирди. Апа, бүгүн эжей мени сабактан кийин алып калып, атаң кайда деп сурады. Эмне дейсиң, балам? Жаңы эле бутун чечип кирген Арсар босогодо туруп калды. Эжей менден атаң кайда деп сурады. Сен эмне деп жооп бердиң ага? Арсардын жүрөгү катуу булкунуп алды. Атам жок дедим. Ал менин иним төрөлө электе эле каза болуп калган дедим. Сиз бирөө сураса ошентип айт деп эдиңиз беле? Ооба, сен азаматсың. Ошентип айтыш керек. Арсар диванга отуруп, "О, Кудай, кечире көр мени" деп ичинен Кудайдан калпайттырган үчүн кечирим сурады. Мен класс жетекчисине айттым эле го муну. Анан ал эмнеге кайра баладан сурап атат? Мага ишенген эмеспи? Амантай, айтчы мага, эжең эмнеге антип сурап атканын айткан жокпу? Жок, апа, айткан жок. Дагы эмне деп сурады?
башка эч нерсе деп сураган жок. Амантай кийимин чечингени башка бөлмөгө кирип кетти. Арсар ордунан туруп терезени карады. Эсентай кайда жүрөт? Короодогу балдар менен ойноп аткан Эсентайды көрүп санаасы тынып калды. Бирок алда кандай болот дегенсип терезени ачты да уулун чакырды. Эсентай, үйгө кирчи балам деп кыйкырды. Эсентай апасын көрөөрү менен чымын куюн болуп үйгө чуркады. Кызык, мугалим эмнеге антип сурады? Амантайдын атасы тирүү экенин бирөөнөн укканбы? Арсардын дене бою дүркүрөп чыкты. Же Канат өзү баласынын изине түшкөнбү? О Кудай, эми кандай кылам? Арсар Соняга телефон чалды. Соня, мага келип кетчи. Арсар, тынччылыкпы, эмне болду? Арсардын калтырап чыккан үнүнөн бир нерсе болгонун сезди Соня. Соня, мен коркуп атам, үйгө келсең айтайын. Арсар Сонянын жообун күтпөй телефонду коюп койду. Соня чымын куюн болуп жете келди. Ох, жүрөктү түшүрөсүң да тим эле. Эмне бале болуп кетти? Соня босогодон эле кобуранып кирди. Амантай, Эсентай, тиги жакка кирип ойноп тургулачы. Арсар балдардын төркү бөлмөгө киргизип жиберди. Экөө кужуңдашып кирип кетишти. Соня, бүгүн Амантайдын мугалими Амантайдан атаң кайда деп сураптыр. Я, эмне дейсиң? Эмнеге антип сураптыр? Сонянын көздөрү алайып калды. Эмнеге сураганын кайдан билейин, иши кылса ошентип сураптыр. Соня, бул бекер жерден эмес. Ай, Арсар, кое турчу ызылдабай. Балким жөн эле сурагандыр. Жөн эле эмнеге сурайт эле? Мен башында эле айткам да Амантайдын атасы жок деп. Анан эмнеге баладан антип сурайт? Арсар, эртеңден калбай мектепке барышың керек. Мугалимден тактап сурайм эмнеге антип сураган. Ошентишим керекпи? О, ушундай убакта тайжемдин да үйдө жоктугун кара. Балким Амантайды өз атасы издеп жүрөт. Өз атасыбы? Сонянын көздөрү ого бетер алайды. Анда эмне болот? Соня, мен коркуп атам. Байкуш алаң көзүм, коркпочу. Сен деген айбаттуу аялсың да, эмнеге коркосуң? Соня Арсарды кучактап сооротду. Арсар ыйлап жиберди. Кантет эми, болду, ыйлаба. Андан көрө эмне кылаарыбызды ойлойлу. Соня, мен жүрөгүм жамандыкты сезип атат. Балдарымды алып алышса эмне кылам? Мен анда кантип жашайм? Ой, болду чеми. Эч нерсе боло элек деле жамандыкты ойлобой. Балким мугалим сенин айтканыңды жөн эле унутуп калгандыр. Сен мынтип отурсаң, өзүң баарын чаташтырып саласың. Андан көрө эртең мугалимге бар. Андан сура баарын. Ошентейин. Бирок ал мага чынын айтабы? Ал чынын айтса да, айтпаса да билинет. Андан соң сүйлөшөлү кандай кылыш керек экен, макулбу? Ооба, ошенткеним оң болот го. Соня, сен бүгүн кетпечи. Тайжем дагы 4-5 күндөн кийин келет. Макул, мен кетпейм. Соня үстүндөгү кемселин чечип, диванга жайланышып отурду. Эртеси Арсар Амантай менен чогуу мектепке барды. Мугалим аны көргөндө эле өңү өзгөрө түштү. Бирок анысын билдиргиси келбей, калп жылмайып учурашты. Анын бир нерсени жашырып атканын сезди Арсар. Анын суроосуна так жооп берген жок мугалим. Мен унутуп калыптырмын сиздин айтканыңызды. Кечирип коюңуз. Биз балдардын аталары үчүн бир иш чара уюштуруп атканбыз. Ошондуктан сурагам, деп кутулду мугалим. Арсардын күмөнү ого бетер күч алды. Мугалим чынын айтпаганын түшүндү. Эми кандай кылыш керек? Садыр Капаровичтин тыңчысы белгиленген убакта келип, адатынча дабышсыз кабинетке кирди. Баатыр, кел. Садыр Капарович тыңчысын жайдары тосуп алды. Келип калдык.
Тыңчы адатта отурчу ордуна отурду. Эмне жаңылык? Иш мындай. Тиги келин багып жүргөн балдар өзүнүкү экен. Экөө тең ага катталуу экен. Бирок атасы деген жерде келиндин өз атасы жазылыптыр. Ал жалгыз бой эне катары катталуу экен. Күйөөсү жок төрөгөн аялдарга ошентип өзүнүн атасын жазып коюшат. Мектепте окуган баласын мугалимден сурасам, ал баланын атасы каза болуп калган деп айтыптыр апасы. Кап, мугалимге бекер барган экенсиң. Бул иликтөө жөнүндө эч ким билбеш керек дедим эле го. Садыр Капаровичтин жини келе баштады. Сиз эч кабатыр болбоңуз, мен мугалимге жакшылап ооз басырык бердим. Мугалимго макул, а балачы? Бала үйүнө барып апасына айтышы мүмкүн да. Мугалимдин атасы жөнүндө сураган. Эми анын эмнеси бар? Апасы деле эч нерсе ойлобойт болуш керек. Атасы жөнүндө сураса сурагандыр да. Тыңчы бейкапар жооп берди. Бул чын эле түшүнбөй турат го эмне кылган. Садыр Капарович тура калып муунтуп салгысы келди аны. Бирок өзүн кармап, буга шек алдырбаш керек экенин унутпайын. Болору болгондон кийин билмексем болуп коеюн деп ойлоду. Болуптур эми, сен бошсуң. Мына. Тартмасынан конверт алып чыгып, Тыңчынын алдына ыргытты. Тыңчы бир саам Капаровичти суроолуу карады да, анын жутуп жиберчүдөй болгон көз карашынан жалтанып, чыгып кетүүгө шашты. Жакшы калыңыз. Конвертти шып эттирип чөнтөгүнө салды да чыгып кетти. Садыр Капарович үнсүз башын ийкеп койду. Эгерде Арсар анын артынан бирөөлөр сурамжылап жүргөнүн билип калса, качып кетиши да мүмкүн. Балдар ага катталуу болгону менен алар анын балдары эмес экенин түшүндү. Кичүүсүн өзү төрөгөн күндө да улуусу эч кандай анын баласы болушу мүмкүн эмес. Ал бала төрөлгөн жылы Арсар мектепте окуп жүргөн. А балким ошондо эч кимге билгизбей төрөгөн болсочу. Андай болушу да мүмкүн. Балким тымызын төрөп, баласын бирөөнө берип салышкан. Мисалы тайжесине. Болушу мүмкүн. Кийин күйөөсүнөн качып кеткенде тайжесине келип баласын кайра алып алды. Анан экинчисин төрөдү. Андай болушу да мүмкүн. Сабырбектен качып кеткенден кийин шаарга келип төрөгөн болушу керек. Эмнеге анда мага балдарым жок деп айтты? Ал түгүл суракта да ошентип айткан. Бир эмес, эки баласы туруп, антип эмнеге калп айтты? Же булар анын балдары эмеспи? Бирок балдар Арсарга жазылуу. Балким балдарды багып алган. Андай болсо кайдан багып алышы мүмкүн? Балдар үйүнөнбү? Болушу мүмкүн. Райондогу адамы Арсардын ошол окуядан кийин айылга кайтып келбеген, ошо ойдон дайыны жок болгонун айтты. Демек, балдардын таржымакалын шаардан издеш керек. Иретсиз суроолордон Капаровичтин башы ооруп чыкты. Эми муну шашпай териштирейинчи. Баса бүгүн жанагы Москвадан келген неме келет да ошого даярданайын. Ал албетте дагы бир өтүнүч менен келе жатат. Акчалуу неме го, эми андан жакшылап эле алайын алчумду деп ойлогондо Садыр Капаровичтин көңүлү көтөрүлө түштү. Саатын карап, түшкү тамактануу убагы болуп калганын билди. Кабинетин бекитип, адатта тамак ичүү жерине жөнөдү. Алмаз болжонгон убакта Садыр Капаровичтин кабинетине кирди. Капкара костюм, аппак көйнөк кийген, чачын артка жалтырата тарап алган Алмазды көргөндө Капарович ордунан тура калып, кол алышып учурашты. Келиңиз отуруңуз. Колун жаңсап, маңдайын көрсөттү. Мен сизге бир абдан купуя иш менен келдим. Алмаз келген себебин дароо эле айткысы келди. Абдан жакшы. Биз сыр катканды жакшы эле билебиз го. Капарович сүйүнүп, оюндагы сумманы дароо 2ге көбөйттү. Купуялык да арзан турбайт. Мен бир адамдын таржымакалын билишим керек болуп атат.
Сиз күзөт кызматынан тышкары да кызматтарды көрсөтөсүзбү? Жок, биз жалаң гана күзөт иштери менен алектенебиз. Бирок бул иш менин кыйышпас досумдук. Ал өзү Москвада турат. Ошондуктан ага бул маалыматты табыш оор болуп, менден өтүнгөн. Андай болсо айта бериңиз. Менин колумдан келе турган иш болсо албетте жардам берем. Менин оюмча, сиздин колуңуздан келет бул иш. Алмаз тигинин алдына бир барак кагазды таштап койду. Ушу кишинин азыркы тапта кайда экенин билип бере аласызбы? Бул киши бир кезде менин досум менен жакшы мамиледе болгон экен. Бирок кийин экөө бири-биринин дайынын билбей калышыптыр. Садыр Гапарович кагазды окуганда өңү билинер билинбес өзгөрүлө түштү. Алмаз анысын байкап, бул бир нерсени шектенип калбаса экен эми деп ойлоду. Болуптур. Мен өз каналдарым аркылуу сурамжылайын. Садыр Гапарович кагаздан көзүн албай сүйлөдү. Муну тактап билип берсеңиз, ыраазычылыгым чоң болот. Андан тышкары кеткен чыгымыңызды да төлөп берем, деди Алмаз жылмайып. Анын бул сөзү Садыр Гапаровичке майдай жакты. Болуптур, мен аракет кылайын. Эгер мүмкүн болсо, бул ишти тезирээк бүтүрүп берсеңиз жакшы болот эле. Албетте, мен колумдан келгенин баарын кылам, деди Садыр Гапарович күлүмдөй. Рахмат сизге. Анда мен качан келишим керек? Сиз мага телефонуңузду таштай кетпейсизби? Мен даяр болгондо кабарлайын. Жарайт. Алмаз төш чөнтөгүнөн визиткасын алып чыгып берди. Гапарович визитканы ары-бери оодарып карап, көрдү эле муну. Алтын тамгалар менен жазылган визитка тура. Бул чынында эле абдан бай неме окшойт, деп ойлоду. Сүйлөштүк анда, деди башын көтөрүп. Анда эмесе жакшы туруңуз. Алмаз коштошууга колун сунду. Жакшы барыңыз. Алмаз чыгып кеткен соң Садыр Гапарович кайрадан ойго чөмүлдү. Демек, бул түрмөнүн начальнигин издеп жүргөн экен го. Ал жөнүндө баарын билсе да, Алмазга эч нерсе айткан эмес. Көп убара болгон киши өңдөнүп, Алмаздан болушунча көбүрөөк акы алмак. Бул киши кайдан жүрүп, мунун Москвадагы досу менен байланышып жүрөт. Бирок булардын жаш кезде кимдер менен дос болгонун ким билет? Балким экөө чогуу аскерде болгондур. Же булар көмүскө иштер менен байланыштабы? Алардын кандай байланышы болгон күндө да эми анын эмне мааниси бар? Түрмөнүн начальниги Невага өлгөн да. Демек, булар анын өлгөндүгү тууралуу билишпейт. Болбосо эмнеге издейт эле? Көрсө, бул мендеги таптаяр маалыматты издеп жүргөн тура. Купуялыкты талап кылат. Купуялык сенден мурун мен өзүмө керек. Эмнеси болсо да жакшы болду. Садыр Гапарович жонун жоорутуп, колун оортуп отурбай эле жакшы акча табаарына сүйүнүп, арсар жөнүндөгү көйгөйүн да убактылуу унутуп калды. Паша Алмазга суук кабарды аны эзип отурбай эле дароо айтынып чечти. Аскар, иш начар. Адил ошол кыргында жаракат алып, азыр инвалиддик креслодо отурат экен. Кабинетке кирээр менен ушинтти Паша. Эмне? Алмаз отурган ордунан тура калып, Пашаны карап калды. Жүрөгү алда нени сезгендей буулугуп турган. Адил оорукчан экен. Паша Алмаздан көзүн албай айтканын кайталады. Кандайча? Алмаз ордуна отурду. Апасы экөө чогут турат экен. Апасы деле жартылуу жумушта иштебейт окшойт. Турмуштары абдан жупуну. Адилди да арылатууга дейле кудурети жетпейт го кыязы. Ошондой де. Алмаз ойлонуп калды. Аскар, кыязы сен үчүн бул адам өтө кымбат окшойт. Ага жардам көрсөтүш керек го деп ойлойм. Ооба, сен туура айтасың. Анда ага тез арада жардам берели. Сага рахмат, Паша. Мага эмнеге рахмат? Паша Алмазды таңыркай карады. Адилдин көйгөйүн көргөнүңө.
Ошону айтасыңбы? Аскар, эгерде менин атам да инвалид адам болбогондо, балким мен деле Адилдин көйгөйүн байкамак эмесмин. Тилекке каршы менин атам да инвалиддик креслода көп жыл отурду. Мен ал кезде бала болуп, атама жарытылуу жардам бере алган жокмун. Атам 6 жыл мурун кайтыш болуп кетти. Паша көмөкөйүнөн оор үшкүрүп алды. Паша, эгерде сен таш боор адам болсоң, башка бирөөнүн эмес, өз атаңдын көйгөйүн да көрө алмак эмессиң. Ошондуктан рахмат сага. Сен да адамдардын азабынан кыя өтө албайт экенсиң. Ошонуң мага жакты. Эми мен Адилге кайра барып келишим керек го дейм. Ооба. Алмаз төр жакта турган сейфинен акча алып чыкты да Пашага сунду. Муну алып барып бер. Анан балким аны ооруканага жаткырыш керек. Апасынан этияттык менен сурап көр. Муну болсо азырынча Афганистанда болгондордун жамаатынан жардам деп айт. Жарайт, мен азыр эле жөнөйм. Паша акчаны алды да чыгып кетти. Ал чыгып кетээр менен телефон шыңгырады. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Өзүңүз саламатта турасызбы? Садыр Гапаровичти үнүнөн тааныды Алмаз. Жакшы, Кудайга шүгүр. Мен сиздин заказыңызды аткардым. Абдан жакшы болуптур. Алмаз сүйүнүп кетти. Качан келе аласыз? Азыр барсам деле болобу? Албетте болот, келе бериңиз. Садыр Гапарович телефонду ордуна коюп, ичинен кымыңдап калды. Алаканын ушалап, жакшы акча табаарынан шектенген жок. Алмаз кабинетке болушунча өзүнүн жайдары кармап кирди. Келиңиз, келиңиз. Садыр Гапарович ордунан тура калды. Келдик. Алмаз тигини суроолуу карап калды. Эмесе түз эле ишке өтөлү. Садыр Гапарович тартмасынан бир сүрөт алып чыгып, Алмаздын астына таштады. Алмаз түрмөнүн начальнигинин сүрөтүн көргөндө өзүн араң кармап, шек билгизбегенге аракет кылып тиктеп калды. Сиз өзүңүз бул киши менен тааныш белеңиз. Садыр Гапарович Алмаздын сүрөткө тигилгенинен шектенип калды. Жок, мен бул кишини биринчи ирет көрүп атам. Бирок эмнегедир бир жерден көргөндөй болуп кеттим. Же бирөөнү окшоштуруп алдымбы? Балким досумдун үйүнөн көрсөм керек бир кезде. Алмаз сүрөттү четке алып бейкабар сүйлөдү. Мындан бир канча жыл мурун ал түрмөдөн 2 кылмышкер качып чоң чуу чыккан. Бул киши жоопкерчиликтен коркуп, түрмөгө отургуча мууну өлгөнү жакшы деген го айтор, мууну өлүптүр. Бул маалыматтардын тактыгына кепилдигиңиз барбы? Албетте, мен муну абдан ишеничтүү каналдар аркылуу тергеним. Муну издеген досуңузга көңүл айтыңыз менин атымдан. Сиз бооркер адам өңдөнөсүз, деди Алмаз, же чын дилинен айтканы, же какшыктаганы белгисиз. Койсоңузчу, менин ордунда ким болсо деле адамдын өлүмүнө кеймек да. Анын үстүнө бул сиздин жакшы таанышыңыздын досу болуп атса. Ыйманыңыз саламат болсун. Садыр Гапарович кара күчкө кейген адам өңдөндү. Ооба, досум эми муну укса абдан капа болот го. Алмаз үшкүрүп алды. Көп кападар болбоңуз. Баарыбыз акыры акыретке барабыз го. Ооба, мунуңуз да туура. Сиздин досуңуз сизден көп эле жаш улуу болсо керек. Мен досумбу? Алмаз ойдон бөлүндү. Ооба, ал киши азыр отставкадагы генерал. Ошондой дейм да. Болбосо бул киши далайга чыккан киши болчу да. Анан кандайча сиздин досуңуз мунун досу болуп калат деп ойлодум. Эми кадыр көңүл жарашса, жашкарга карабай дос болсо болот экен да. Ооба, аныңыз ак сөз. Жаш болгонуңузга карабай көптү көргөн окшойсуз. Садыр Гапарович Алмазды шектүү көз менен карап калды. Маңдайга жазганды көрүп атабыз го. Алмаз кара күчкө жылмайып койду. Болуптур эмесе, досуңуздун досунун ыйманы саламат болсун. Садыр Гапарович сөз бүткөнүн билдирди.
Мына бул сиздин кол эмгегиңиз. Бул кеткен чыгымдарыңыз. Алмаз стол үстүнө 2 конверт койду. Бардыгы биз сүйлөшкөндөй. Жакшы. Садыр Капарович конверттерди көзүнүн кыйыгы менен карап койду. Эгерде дагы бир маселелер чыгып калса келиңиз. Жарайт. Бир көргөн билиш, 2 көргөн тааныш дегендей, эми биз тааныш болуп калдык окшойт. Ооба, эми таанышыңызга келгендей келе бериңиз. Макул, анда эмесе саламатта туруңуз. Алмаз кол сунду. Өзүңүз да саламатта болуңуз. Садыр Капарович Алмаздын колунун кароосун сезип, жандалбастап анын колун катуураак кысып койду. Алмаз өзүнүн иш ордуна келээр менен ордуна отура калып, түрмөнүн начальнигинин сүрөтүнө тиилди. Сенин күнөөлүү эмес экениңди билем, деп мыйыгынан күлүп отурганын элестетти. Демек, бул шүмшүк өлүп жаны тынган тура. Өзү эле муунуп өлдүбү же буга жардам бериштиби? Балким жемди качырып жибергендер үчүн жазалашса керек. Көкбөрү эмне болду экен анда? Экинчи качкан кылмышкер болбоду Көкбөрү. Ачык сураганга да болбойт. Шектенип калышы мүмкүн. Алмаз сүрөттү шадылуу колдор менен мыжып салды. Кандай кылыш керек? Ары бери басып ойлоно баштады. Бул Садыр Капарович деген да оңой олжо эмес окшойт. Этият болоюнчу. Кайсы жактык болду экен өзү? Сүйлөгөнү көлдүктөргө окшоп кетет. Бирок шаардыктар менен көлдүктөр бирдей эле сүйлөшөт. Эмнеси болсо да бул кишинин таржымакалын да билип коюш керек экен. Алмаз көп ойлонду. Оюна андан башка алгылыктуу эч нерсе келген жок. Кой, мен муну шашпай ойлоноюн. Болбосо азыр таптакыр туура эмес ойлорду ойлошу мүмкүн, деди да сүрөттү түздөп сейфине салды. Садыр Капарович Алмаз кетээр менен конверттердин ичин текшерди. Баары жайында. Кызык, мындан көп сурасам деле берет беле? Мунун Москвадагы досу чириген байнеме болсо керек. Атиги түрмөнүн начальнигин эмнеге издеп атат? Азыр мансаптуу кишилер бири-бири менен алака түзгөнгө аракет кылып калышты. Балким эски досу аркылуу бир иштерди кылайын деген ою бар болсо керек. Болбосо жөн эле эски досуна кезигиш үчүн ушунча акча сарптабайт эле го. Эмнеси болсо да бүгүн жакшы күн болду. Бир жакка барып көңүл ачып келсемби? Капыстан оюна арсар түштү. Эгерде мен аны менен бир жакка барып эс алсам 30 жылга жашара түшөт элем. Бирок ал мен менен эч жакка барбайт. Баса, мен анын ишин таптакыр эсимден чыгарып жиберген экенмин го. Садыр Капарович арсар жөнүндөгү билгендерин эми арсардын өзүнө каршы колдонууну чечти. Эч болбосо мен андан жакшы акча сыгып алам. А балким мен ага баалуу белек берип көрсөмчү. Белек алганды каалабаган аял барбы дей. Антиш үчүн мен аны ресторанга чакырышым керек. Бирок оболу мен анын балдары кайдан чыккан балдар экенин билишим керек. Садыр Капарович телефон чалып тыңчысын чакырды. Тыңчысы тез эле жетип келе калды. Эмесе сага бүгүнкү тапшырма мындай. Сен бул аялдын балдары кайсы төрөт үйүндө төрөлгөн, качан төрөлгөн, ким төрөткөн, айттор балдар жөнүндөгү баардык быкый-чыкыйларды билип келгин, деп стол үстүндөгү арсардын сүрөтүн сөөмөй менен көрсөттү. Жарайт. Тыңчы ашык сөз сүйлөбөстөн ордунан туруп чыгып кетти. Садыр Капарович санаасы тынган кишидей креслосуна чалкалап отуруп калды. Буюрса дагы бир аз акча топтосом, тигинин айтканын берсем, тээ үстүгө бир секирип чыгам. Ошондо керек болсо сен өзүң чуркайсың менин артымда. Капарович арсардын сүрөтүн колуна алып карап калды. Эмнеге ушунча менин жүрөгүмдү эздиң? Атаңдын оозун ырайын жанагы Сабырбек деген неме кайдан да келе калды эле. Ошол болбосо бул балээге кабылбайт элем го. Көзүмдүн агы менен тең айланган аялдар канча эле.
күндө бирин чемчкеде чакчы элем го. Сенин айыңдан мен эми аларды да карагым келбей калды. Эми экөөбүз өлбөгөн жерде калышабыз го. Же экөөбүз бир аталоо душман болобуз. Же сүрөттү стол үстүнө ыргытып жиберди да көзүнүн кыйыгы менен шектүү карап отуруп